Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, эфирде бүгүнкү күнгө карата жаңылыктар түрмөгө. Кызматыңыздарда Айзада Сулайманова. Алгач жаңылыктардын негизги темалары менен тааныштырам. Мамлекет башчы депутаттарга ыраазычылык билдирди. Артем Новиков биринчи вице-премьер болду. УКМКнын кызматкерлерине үй курулат. 4 февраль бүткүл дүйнөлүк ракка каршы күрөшүү күнү. Мамлекет башчы депутаттарга ыраазычылык билдирди. Кече жогорку кеңеш жаңы өкмөт курамын бекитти. Андан соң парламентке президент Садыр Жапаров келип, өкмөт мүчөлөрү ант беришти. Жыйында президент алдыда оор сыноо күтүп турганын баса белгилөө менен биргеликте парламентке кайрылуу жасап, депутаттарга ыраазычылык билдирди. Өкмөттүн жаңы курамынын жогорку кеңеш тарабынан көпчүлүк добуш менен шайланып, колдоо табышына жалпыбыз күбө болуп отурабыз. Былтыркы жыл оор болду. Мына ушундай жагдайда өткөн жылдын октябрь айындагы окуялардан бери өлкөдөгү жалпы абалды турукташтырууда мыйзам талаасына кирүүсүндө жогорку кеңеш өтө позитивдүү роль ойногондугун баса белгилегим келип турат. Себеби силер мени бир эмес 3 жолу колдоп бердиңер. Бул үчүн мен сиздерге чын диlimden ыраазычылык билдирем. Силердин бүгүнкү өкмөттүн курамында колдоо көрсөткөнүңөрдү коомчулук өлкөдөгү жаңылануу жана реформа саясатына колдоо көрсөтүү деп түшүнүшүн каалар элем, деди Жапаров. Артем Новиков биринчи вице-премьер-министр болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 84-беренесинин 5-бөлүгү менен Новиков Артем Эдуардович Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри болуп дайындалды жана мурда жүктөлгөн милдеттерин аткаруудан бошотулду. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмү билдирет. УКМК кызматкерлерине үй курулат. Бул тууралуу кабар мамлекеттик сатып алуу порталына чыккан маалыматка таянсак, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кызматкерлерине Бишкек шаарынан турак жай салуу үчүн 580 миллион 935 миң сомго сынак жарыялады. Порталдын сайтындагы маалыматка ылайык кызматкерлерге Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисине 9 кабаттуу 6 үй курулганы жатат. Тендердин талаптары боюнча турак жай бардык шарттары менен болушу керек. 2 февралда жарыяланган сынакка документ берүү 25 февралда аяктайт. Тендерди уткан ишкана курулуш иштерин 2022 жылдын август айына чейин бүтүп бериши зарыл. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү аныкталды. Бүгүн 4 февралда Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 10 миллиард 525 миллион куб метрди түзөт. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык суунун агып келиши секундасына 160 куб метрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 686 куб метрге жетүүдө. 4 февраль бүткүл дүйнөлүк ракка каршы күрөшүү күнү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эксперттеринин айтымында 2020 жылы 19,3 миллион адам рак илдетине чалдыгып, андан 10 миллион киши каза болгон эле. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, эртеби кечпи дүйнө жүзүндө ар бир 5-чи адам өсмө илдетине чалдыгат. Ар бир 8-чи эркек жана ар бир 11-чи аял ушул оорудан көз жумат. Өсмө илдетинен каза болгондордун 70%-ын жакыр өлкөлөрдүн жашоочулары түзөт. Уюм бул дарт балдар жана өспүрүмдөр арасында дагы өлүмдүн негизги себептеринин бири экенин, жыл сайын 400 миң баладан рак илдети аныкталарын билдирди. COVID-19 вирустун жаңы түрү 80 өлкөгө жетти. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму маалымдаганда коронавирустун жаңы бир түрү бир жума ичинде дагы 10 өлкөдөн табылды. Алгач Британиядан табылган түрү өзгөргөн вирус жалпысынан 80 өлкөгө жетти. Вирустун дагы бир түрү алгач Түштүк Африка мамлекетинде аныкталса, учурда жалпы 41 өлкөгө тараган. Акыркы жумада 8 өлкөдөн аныкталды. Коронавирустун дагы бир түрү Бразилиядан чыкты. 27 январдан тарта ал 2 өлкөдө чыкса дагы 10 мамлекетке жеткени айтылууда. Дүйнөдө коронавирусту 103,4 миллион адам жуктуруп, 2,2 миллиону каза тапты. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыкты аяктайбыз. Ал эми мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бүгүнкү күнгө карата алынган аба ырайына бурмакчымын. Саламатта калыңыздар.